Ешким саткан жок. Это признаки. Аксакалда эмессиң, көк сакалда эмессиң. Оозуңа карап сүйлө. Өлкөнү ешким саткан жок. Сен сатып атасың. Мен сатып атам. Ушул сөзүң үчүн сотто жооп бересиң. Кантип алып саласың? Бу жерде конкретно что относится к объектам рекреации деп туруп четко определение. Земельный участок деген ал берилбейт. Силер аларды алып салып атканыңар, силерден могу жерде алып салып атканыңар. Алып салып атканыңар. Они на это иностранецтер келген эме болгондо силердин могу Филькина грамотаңар менен руководствоваться этпейт. Мисалы мен Аланиядан Турциядан вот этими токтоп турсаң. Жок, суроого жок. Можно я договорю? Мына, в состав земель рекреационного назначения, дейт, мына, входят земельные участки, деп турат, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, дейт, и туристические. Именно земельные участки, на которых находятся. Поэтому БРД рекреационные объекты, деп тур, рекреационные объекты, алып салгыладан конкретный жазгыла. Объекты, находящиеся, перечислите прям конкретно. Именно ошону только алганга, ошондой мааниде жазыла. Речь идет именно о земельных участках, на которых находятся объекты. Силер именно земельный участок со всеми объектами продаете. В данном случае. Ошентип жазгыланда. Вы же хотите башын айлантырып туруп, элдин башын айлантырып сатып берип атасыңар да жерде. Именно участки продаете, на которых находятся, да, действительно, находятся дома отдыха, парки, скверы и все прочее остальное. Ошентип жазгыла. Эмне микейсиңер башыңар? Эми Султанбек Абдрашев, сиз Аксакал кашыгаттары бүгүн туулган күнүңүздө экен, сый урмат менен Унчукбай атамга. Балбак Зарлыкович, Унчукбай, мени уважать этпей эле койгон. Макул, сизди Балбак Зарлыкович, мени уважать этпей эле койгон. Эгер Минюстун өкүлү айтып атпайбы, жери сатылбайт деп. Мени сыйлабай эле койгон. Жок, хорошо, сыйлабай эле койгон. Минюстан сурабайсызбы? Жер сатылабы, сатылбайбы? Өкмөткө да ишенбейсизби? Мыйзамга да ишенбейсизби? Мен өкмөткө ишенбейм. Мыйзамга ишенбейсизби? Баш мыйзамга ишенбейсизби? Жок, сиз бизге ишенбей эле коюңуз. Баш мыйзамга ишенесизби? Земельный кодекске ишенесизби? Силер ошол земельный кодекске каршы кылып атпайсыңар. Анда сотко берсиңер, конституциондук сотко кайрылбайсызбы анда? Силер все подгоняете, все вот сейчас в одну биреме менен эме кылып атасыңар. Максатыңар, ниетиңер жакшы эмес. Андай эмес. Такыр туура эмес, Султанбек Абдрашев. Это ваше мнение. Мен сиздерге өзүмдүн мнениемди айттым. Мына, в состав земель рекреационного назначения входят земельные участки деп турат. Силер именно объекты дегенде ошондо могу жерде вот объекты рекреационного участка, на котором находятся, деп туруп ошону жазылды. Именно, чтобы было видно, что именно ошол рекреационный участкынын үстүндөгү именно дом отдых, пансионат, туда-сюда парки, ошолорду гана только сатса болот деп жазгыла. Может быть, собственностью чет элдик өкүлдөрдө болушу мүмкүн деп жазгыла. А силер антип жазган жоксуңар да. Вот. Ушуну айтып коюшум керек. Мен берде айта турган нерсем, Балбак Зарлыкович, коомдун, элдин башын айлантырбаш керек деп ушуну айткым келет просто. Башын айлантырбагыла. Моундай түшүнүксүз, элге түшүнүксүз определение менен жанагындай башты айлантырбаш. Мындай определениеге так ачып бергиле элге, чтобы элге түшүнүктүү болсун ушунун бардыгы. Кийин анан кийин 10 жыл, 15 жылдан кейін ал құрылып тұдаста болшы арасында 20 жыл өтөт. 20 жылдын ичинде ким бар, ким жок. Или шагыз докнет, или ишагыз докнет деген апендинин принцибиге барабыз. Ошондуктан кийин проблема создавать этип коебуз өзүбүздүн келечектеги муундарга. Ошолорго баш оруу пайда кылып коебуз. Ошон чечилүү эмелер канча ошондой ошо чечимдерди чыгарып коюп, мына 20 жыл, 30 жыл чыгаргандын баш оруу болуп, бүгүнкү күнгө чейин баш оруу болуп атат. Ошол эле Тажикстандын эмеси согушка чейин барып, Өзбекстан менен, башкалар менен канча ушундай азы проблема болуп атат. Ошонун чечишини, кандай кылышын чечишини билбей, ар белекет болуп атабыз. Вот о чем идет речь. Ошондуктан бул жерде конкретный жазгыла. Конкретный жазгыла. Кайсы эмне конкретно дома отдыха, ошол именно мүлктөр гана эмеге менчикке өтүшү мүмкүн деп.
иностранецтерге. Они вот так вот, общие рекреация объекттері деп жазбай. Анан кейін дағы мен бір жол айтып атам, сілер мынау емені вообще инвестиция деген түшінікті, инвестиционный климат деген түшінікті бізде ең жоғырқы деңгейде тура емес түшінеді. Климатты. Барды ойлады, ошон закондарды шығарып берсек, ошолорго билген боғыны жей турган закондарды шығарып берсек, шо инвестор. Ошоны біз инвестиционный климат деп есептейбиз. Жоқ. Негизги инвестиционный климат это растущая экономика, это растущий рынок. Егер инвестиционный климат жакшы болуп, инвестиция тартылсын десе, өкмөт өнүктүрсүн. Бурни өнүгүү болсо, мына Кытайга окшоп, же Южный Корея болсо, ошондон кийин инвесторлор катарга түзүлүп калат. Инвестиция кылабыз деп. Ошол шартты түзө албайттар дагы сатып ататтар. Поэтому оны эмеке, ошондуктан мен бүгүнкү туулган күнүмө спекулировать этпей эле койгула. Анандай, манандай, сизди сыйлайбыз деп. Сыйлабай эле койгула, эгер мындай боло турган болсо. На самом деле, могу жерде эски действующий законда карасаңар, там четко все написано. Эч кандай мындай киргизе турган кажет жок вообще. Мындай өзгөрүүлөр бул законду киргизе турган. Мен вообще бул законго каршымын, чынын айтканда. И вообще не хочу никаких даже предложений, честно говоря, вносить. Я просто каршымын буга. Кийин көргөзөт, вакыт көргөзөт, кимдики ким туура экенин. И вообще биздин экономикабызда өтө туура эмес нерселер көп болуп атат. Именно экономикада. Особенно социально-экономический жагыда. Биз только бизнесте акчаны только сүйлөп калдык. Экономиканы деп сүйлөп калды. А социальный экономиканы сүйлөш керек. Жашоо шарты, алардын немеси бүт барды эл биякта калып калат. Только бизнесте сүйлөп калдыңар. Бардыңар сер, мына конкретно сиз ушул закон киргизип аткан, өкмөт и так далее. Ушундай окшогон нерсени только бизнесте, бизнес кылыш керек деп, бизнес кылыш керек деп. Бизнеске жардам берин. Но не таким образом, не за счет распродажи Родины. Сатып атпайсыңар мына. Конечно, раз ушундай закон киргизип атканыңардан кийин. Азыркы сөзүңүздө мен сизди сотко кайрыламын. Өлкөнү сатып атасыз деп. Өзүңүз билиңиз. Бул жерден азыр видео жарыяланып атабы? Өлкөнү сатып атат дегениңиз үчүн мен сизди сотко берем. Өзүңүз билиңиз. Оозуңузга карап сүйлөңүз. Өлкөнү эч ким саткан жок. Это признаки. Ак сакалда эмессиң, көк сакалда эмессиң. Оозуңа карап сүйлө. Өлкөнү эч ким саткан жок. Sen satып атасың. Мен сатып атам. Ушул сөзүң үчүн сотто жооп бересиң. Мен уят дейм, өлкөнү сатып атасың. Сага окшогонду сатып, өлкөнү өлтүрүп атасың. Сага окшогондорбу? Сага окшогон. Көрөбүз аны, соттон көрөбүз. Соттун дагы билебиз. Өлкөнү сатып Именно атасың. силерди Байлап сүйлөңүз. Сотуңардан билем. Сенден уйда сыйда кетти, урматта кетти. Өлкөнү сатып атат дейт. сага окшогон адамды Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, Султан Адамович, өлкөнү сатып атасың дейт. Абайла сүйлөңүз. балбаздарлыгы. Аксакал башыңыз менен. Өлкөнү сатып атасың дейт. Уят көрөсүң азыр кандай сатып атканын. Уятыңыз жок башы. Мен уят коюм, сен уят. шын керек. Бу жерде сен Эм токток кылада болду эм балбаздарлыгы. өлкөнү сатып атасың дейт. Султан Адамович, эм болду гыла бул эми тиги прямой эфирде отурат да. Өлкөнү сатып атасың дейт. Уялбайсың дейт. Сен ушуга жетип Өлкөнү атасың. сатып атасың. Сөздү айтканда. башка Бетиң жок экен сен. Сенин бетиң. Бет деген бет olur. Отурасың бул чийип. Ой, таң көрө. Сенин бетиң. Ей, сен атага тийишпесен. Султан Адамович, Түшүндүңбү? Султан Адамович, Сен сатып сага окшогондор сатып Жок болот. Ошонун арасында сен да барсың. балбаздарлыгы. Да мен уят. Сатып атасың дейт. Токток кылада эм болду да максыгалдар. Мен уят коюп бердим. Болду гыла. Эмне жакшылык кылып койдуң өзүң? Султан Адамович, Эмне жакшылык? жакшылык кылып койдуң. Сен мындай сүйлөп турасың. Эмне жакшылык кылып койдуң? Өзүң жакшы. Султан Адамович, Эмне жакшылык кылып койдуң? Талтайгандан башканы билбейсиң эчтеке. Талтайгандан талтаясың бе. Унчукпай кой. Ошо. Сен мага коркутпай эле кой. Көрөсүң. Шашпа, билем сени. Шашпаң. Сага ошондор
Sağ soğunların arkasından bütün darmanlı adamlar yok kılıyor. Sağ solun arkasına. Verdi bu Şey var. Hurmatlı deputatlar. kultura ve zakon. Bu koş... Karşı veriş gerek. Вообще turamaz zakon. Bunu men tarih üçün aytıp koyuyotan. Sen kolundan Kelgenini kılıp al. Düşündün mü? Oldum. Körösün deme. Kolundan kelgenini kılıp al. Babaya da söz. Beni de uyattı. Kişine söz başkalarına bereli. Demek içine sağırdığılık kılmaylı o. Я ушел на место, я вообще протестую против закона и ухожу отсюда от этого, от обсуждения этих вообще вопросов. bu elini yoksa bu çiğnenden oturuversin. Şamam. Satıyorsun. Sen kanda olganını da biliriz. Kanda gubernator bağında emne kıl işlegenini de biliriz. Gubernatör olan Kanda sen. kılganını da biliriz. Senin gubernatör Emi toktat kola. nasıl biliriz? Kanda kılganını da Kanda biliriz. kılganını da Emne nasıl olup biliriz? bittiğini de biliriz. Emneni. Görüyoruz. Emneni. Görüyoruz. Emneni ayıpçıma. Ты вообще ничего не знаешь. Düşündün mü? Вообще ahmaksın sen. Sağ bilgi. На пушечный выстрел нельзя допускать. Düşündün mü? Вообще он шею. За пушечный выстрел тебе нельзя допускать власти. Kolundan gelse kılıp al. Kolundan gelse kılıp al. Hurmatlı kollegalar. Tosatqında ötmeyin. Mal bazarlık sen boldular bitti.